Президент Садыр Жапаров бүгін Пекин шаарына барды. Бұл тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Бұл жерде президенттин Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагындагы иш-чаралар уланат. Пекин шаарында бир катар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда. Эртең президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алкагындагы иш-чаралар Цзинань шаарында уланат. Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Кытайдын Сиан шаарында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча 3 тараптуу меморандумга кол койду. Меморандумга Кытайдын өнүктүрүү жана реформалар боюнча мамлекеттик комитети, Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлиги жана Өзбекстандын транспорт министрлигинин ортосунда кол коюлду. Документ Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууну ишке ашырууну тездетет. Долбоор аймактар аралык байланыштарды чыңдоого, транспорттук каттамдарды диверсификациялоо боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарын аткарууга жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Ушул күндөрү өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Кытай эл республикасында. Анткени Кытай лидери Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери менен жүзмө-жүз саммит өткөрүүдө. Мындай форматтагы жыйын буга чейин онлайн форматта өткөрүлгөн болчу. Бүгүнкү Борбор Азия Кытай саммитине Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстандан жана Өзбекстандын башчылары катышты. Уважаемый председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин, уважаемые главы центральноазиатских государств, дамы и господа. Саммитте президент Садыр Жапаров Борбор Азия Кытай жаңы экономикалык диалогунун биргелешкен стратегиясын иштеп чыгуу, санариптик жана жашыл инфратүзүмдүн байланышын өнүктүрүү, көзөмөл өткөрүү пункттарында айыл чарба жана азык-түлүк товарларын бажылык тариздөө үчүн экспресс коридор практикасын жайылтуу, акылдуу айыл чарба тармагында кызматташуу, сууну үнөмдөөчү, жашыл жана жогорку натыйжалуу технологияларды ишке киргизүү боюнча тажрыйба алмашууну сунуштады. Мындан сырткары энергетика тармагындагы кызматташууларга да даяр экенин белгиледи. Биз азырынча энергетикалык дараметибиздин 13%га жакынын гана ишке киргиздик. Мындай маанилүү тармакты өнүктүрүү үчүн өлкөбүздө чет элдик инвестициялар зарыл. Биз бул чөйрөдө тыгыз кызматташууга даярбыз. Чет элдик компанияларды Кыргызстандагы чакан жана орто кестерде энергиянын кошумча булактарын курууга катышуусун карап көрүүсүн сунуштайбыз. Электр энергиябызды калкынын саны 2 миллиарддан ашкан өлкөлөргө жеткире аларыбызды эске алсак, биз бүтүндөй регион үчүн материалдык гана эмес, экологиялык жактан да чоң дивидендтерди алат. Бул багытта энергетиканы өнүктүрүү боюнча Борбор Азия Кытай өнүктөштүк мамилелерин түзүү идеясын колдойбуз. Садыр Жапаров бай болгун келсе жол сал деген Кытай эл макалын айтып өттү. Буга байланыштуу бир алкак бир жолдун маанилүү звеносу болууга багытталган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун маанилүүлүгүн белгиледи. Бул стратегиялык долбоорду турмушка ашыруу аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгышка, Иран аймактарына, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтет. Кыргыз тарап Борбор Азия Кытай форматынын алкагында кызматташуунун бардык багыттары боюнча жигердүү иш алып барууга даяр экендигин белгилеген президент мындан тышкары Кыргызстан, Тажикстан менен кызматташууга дилгер экенин да кошумчалады. Биз Кытай жана Казакстан менен биргеликте мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ийгиликтүү аяктадык. Өзбекстан менен биргеликте Кыргыз-Өзбек чек арасын делимитациялоо маселеси ийгиликтүү жыйынтыкталды. Азыр өзбек кесиптештерибиз менен чек араны демаркациялоо иштерин бүтүрүү боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушул эле багытта достук жана ынак коңшулук духунда Тажикстан менен кызматташууга дилгербиз. Кыргызстан Кытай тараптын глобалдык коопсуздук боюнча демилгесин колдойт. Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынында Сиан декларациясы кабыл алынды. Документке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстандын президенттери жана Кытай лидери кол койгон. Маалыматта жылуу достук жана өз ара түшүнүү маанайында өлкө лидерлери Борбор Азия жана
Кытай мамлекеттеринин ортосундагы достук алаканы ар тараптуу жыйынтыктап, көп кырдуу өз ара пайдалуу кызматташтыктын тажрыйбасын жалпылаштырып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты тереңдетүүнүн багыттарын белгилеп алышты деп айтылат. Мындан тышкары саммиттин алкагында ар багыттуу 10го жакын документке кол коюлду. Мындан кийин Кытайдын төрагасы жана Борбор Азиянын лидерлери достук аллеясына көчөт отургузушту. Кошумчалай кетсек, президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапары менен Кытайга 17 майда келген. Кече 18 майда Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан. Анда Кытайдын лидери ишке ашырылып жаткан долбоорлор, Кытай-Кыргыз өз ара байланыштарынын бүтүндөй комплексине кубаттуу импульс берет деген ишенимди билдирген. Андан соң 20дан ашык документке кол коюлду. Анын ичинде Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги менен Кытайдын коммерция министрлигинин ортосундагы сооданы өнүктүрүүнү илгерилетүү боюнча иш-чаралардын планы, айыл чарба багытында кызматташуу жана башка макулдашуулар бар. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Кытайдын ири бизнес өкүлдөрү менен да жолугушкан. Анда өлкө башчы кытайлык ишкерлерге Кыргызстандын инвестициялык дарамети чоң экенин белгилеп, мамлекет тарабынан инвесторлорго керектүү шарттар түзүлүп, корголуп жатканын айткан. Ошондой эле ишкерлерди ГЭС куруу боюнча ири долбоорлорго катышууга чакырган. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун иш сапары 20 майда жыйынтыкталат. Бибисара Орозалиева, 7-канал. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын Алматы шаарында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Одил Рено Басса менен жолукту. Анда Акылбек Жапаров Европа банкы 16 долбоордун алкагында Кыргызстанга 41 миллион евро инвестиция салганын айтты. Тараптар Европа банкы аркылуу Түп Каракол унаа жолун оңдоп түзөө үчүн каржылык макулдашууну талкуулашты. Аламүдүн 1 ГЭСин, Аламүдүн 2 ГЭС жана Чакан ГЭСти реконструкциялоо, Быстров ГЭСинин техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу жана реконструкциялоо, андан башка дагы бир катар долбоорлор тууралуу сөз болду. Акылбек Жапаров энергия алуунун кошумча булактарын пайдаланууга жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк системасында кызматташууга чакырды. Тойбос компаниясы продукцияларына жүргүзүлгөн лабораториялык текшерүүлөрдө алар өндүргөн колбасалардан чочконун ДНКсы чыкпаганын социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы 2, Казакстандагы 1 жана Орусиядагы 1 ветеринардык лабораторияларга 57 үлгү жөнөтүлүп, алардын баарынан тең чочконун эти чыккан эмес. Изилдөөлөрдү Бишкектеги Республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору Адал азык компаниясы Орусиянын Иркутск аймактар аралык ветеринардык лабораториясы, Казакстандын Эркин талгам сыноо лабораториясы менен Нутритест ишканасы жүргүзгөн. Биз аброюбузду жана рыноктогу позициябызды сактап калуу үчүн кардарларыбыздын ишенимин маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Ошондой эле биз продукцияны адал деп белгилөө менен байланышкан юридикалык жана этикалык милдеттерди билебиз. Ошондуктан биз халал талаптарына дагы, колдонулуучу ченемдерге дагы ылайык келүүнүн жогорку стандарттарына умтулабыз. Азыктарыбызга шек туудурган ар кандай айыптоолор биз үчүн олуттуу жана кылдаттык менен каралат, деп берилет билдирүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин Россельхознадзор кыргызстандык Тойбос компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирген. Ал эми Тойбос компаниясы дооматты четке каккан.
бүгүн 18 май менен толук жыйынтык чыкты да. Эмне үчүн бир айдан көп дегенибиз, биз ошол бизге кошумчу бардык кошумчаларды бардык түрлөрүн Кыргызстандагы, Казакстанда 2 жана Россияда 2 лаборатория болуп, жалпысынан 5 лабораторияда текшерилди. Жалпысынан 57 текшерүү болду. Ошонун жыйынтыктары, акыркы жыйынтыктарына ушул жуманын башында келген, аны биздин ветеринардык кызмат текшерип, бүгүнкү күндө жыйынтык чыгарып берди. Анын үстүнө ошол эле Алтай лабораториясынан кайра экинчи жолу текшерүү болду. Анда дагы эч кандай дал келбестиктер чыккан жок. Жана бүгүнкү күндө биздин компания туруктуу түрдө кайра Россияга экспорттоп жатат. Бардыгыңызды бизге ишенгениңиз үчүн жана бизге күткөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ысык көл облусунун аймагындагы боом капчыгайына кошумча автоматтык метео станциялар орнотулуп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, долбоорду ишке ашырууга Интернет Society эл аралык программасы жардам берүүдө. Боомго 2 жерге коюлган чакан станциялардын жана маалымат чогултуучу атайын жабдыктардын негизги максаты жалпы аба ырайына жана сел жүрүү коркунучун алдын алууга байланыштуу метеорологиялык маалыматтарды чогултуу, изилдөө экени айтылды. Жаңы орнотулган жабдыктар жаан-чачын, абанын температурасы, жердин нымдуулугу, топурактын температурасы жана башка параметрлер боюнча маалыматтарды чогултуп турары жана аба ырайы боюнча эскертүүлөрдүн тактыгын камсыздоого кошумча жардам болору айтылды. Монополияга каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков Жалал Абадтын борбордук базарын кыдырып, тийиштүү адистер менен биргеликте ал жерде сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн бааларына мониторинг жүргүздү. Кыдырууда соодагерлерге базар бааларынын негизсиз өсүшүнө жана керектөөчүлөрдүн укуктарынын бузулушуна жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле Кеңешбай Тайлаков монополияга каршы күрөшүү кызматынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте тыгыз иш алып баруудагы көйгөйлөрү талкууланып, маселени чечүүдө чогуу иш алып баруу зарылдыгы белгиленди. Бул жерде баа коюлуш керек да, мына 5 сомдер жазылып турбайбы? Керектөөчүгө баа жазылып анан туруш керек да, сенник деп коет. Ошол жок экен. Аларга мен азыр аймактык түзүмгө тапшырма бердим, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баалар менен камсыз кылгыла. Биринчи жагы, экинчи жагы жанагы биздин эрежеге баш ийбегендерге эскертме берип, анан эскертмени да аткарбаган учурда керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы боюнча тийиштүү беренелер менен штрафка тартыла депчи. Еттин эле баасы эмес, ошол эле картошканын баасы. Ош жана Жалал Абад облустарында паспорт жана күбөлүктөрдү мыйзамсыз жазып берип жүргөн кызматкерлер аныкталганын санариптик өнүгүү министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, аталган облустарда атайын комиссия иштеп, калкты каттоого алуу департаменттериндеги коррупциялык элементтер боюнча 27 фактыны аныктап, тийиштүү материалдарды укук тартибин коргоо органдарына өткөрүп беришти. Алардын ичинен 9 факт улуттук паспорттарды мыйзамсыз берүү, 15 факт туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүктөрдү жана улуттук паспорттарды берүүгө негиз болгон документтерди жасалмалоо, 2 факт пара алуу жана бирөө кызматтык жасалмачылык боюнча экени маалымдалды. Учурда УКМК тарабынан мыйзамсыз иш жүргүзгөн кызматкерлерге кылмыш иши козголуп, иликтөө иши уланууда. Милиция кызматкерин сабады делген 4 чектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Окуя 17 майда түнкү саат 3:15 чамасында Жал Ичи районунда болгон. Анда 1 май милициясынын ыкчам кызматкеринин мээси чайкалып, буту сынганы айтылган. Кылмышка шектелгендердин баары 23 жашта. Иликтөөнүн алкагында алар кылмыштуу топто турбагандыгы аныкталды. Шектүүлөргө бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн келечекке бирге кадам аттуу чоң жыйын өттү. Ага Бишкек шаарынын 1 май районунун акими жана жергиликтүү депутаттар, конуштун активдүү тургундары катышты. Иш-чаранын негизги максаты бүгүнкү күндө аткарылып жаткан жакшы иштерди баса белгилөө. Аны менен катар мамлекет мага эмне кылды эмес, мен өлкөм үчүн эмне кылдым деген суроонун негизинде иш алып барууга чогуу чогулушкан. Алар мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жаңы конуштарда чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү чечүү боюнча иш алып барышат.
негизи өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө алгылык ишмер болуп жаткандыгын баарыбыз ачык айкын көрүп атабыз. Ошонун негизинде биз дагы жөн турбай баягы мамлекет эмне кылды дебейбиз, мамлекетке эмне кылдык деген девиз менен жашасак бүгүнкү күндө үлгү өнүгөт экен. Ошол нерсени бүгүнкү күндө бир эле биз ушул 1-Май районунун конуштарына эмес, тескерисинче бүтүнөй кыргыз элине жеткизели деген максатта чогулуп атабыз. Анан өзүңүздөр билгендей айрым баягы социалдык булактардан ар кандай туура эмес маалыматтар таралып, бүгүнкү күндө баягы президент Садыр Нуркожоевичтин көтөргөн демилгесинин алкагында баягы мыйзамдаштыруу иштери чала жүрүп атат. Андан тышкарысы полигон маселеси чечилбей атат деген сыяктуу мындай бир бүдөнүк баягы элдерди мындай ойго сала турган маалыматтар менен таратып атат да. Мен ошого айтат элем, бүгүнкү күндө Таштанды полигонундагы болуп жаткан иштерди мына ачык айкын айрым массалык маалымат каражаттарынан түздөн түз чагылдырып, жада калса үстүнөн жанагы тартып дагы көрсөтүп атышат да. Мына ушундай иштер жүрүп атат депчи. Токтогул районундагы жеке үйлөрдүн биринен 62,4 килограмм баңгизат сакталган жашыруун жай табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кинологдордун катышуусунда издөөчү иттердин жардамы менен Токтогул районунун тургунунун үйүнө тинтүү иши жүргүзүлүп, жерге көмүлгөн 10 мүшөк табылган. Анын жалпы салмагы 71 килограмм 262 граммды түзгөн кара куурайдын өзгөчө жыты бар кургатылган чөп тектүү заттар табылган. Аталган факты боюнча баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү Токтогул районунун Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары улантылууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Битир садаканын эсебинен жардамга муктаж жарандарга 2 миллион 840 миң сом таратты. Анын ичинен 1 миллион 152 миң сому операция боло турган бейтаптарга жана майыптарга берилсе, калган 940 миң сому кароосуз калган балдарга тапшырылды. Бул өлкөнүн булуң бурчундагы момун мусулмандар тарабынан топтолгон Битир садака. Аманаттарды өз дарегине жеткирүүгө аракет кылдык. Ооруп жаткандарга шыпа, оор абалдагыларга жеңилдик, элибизге амандык, мекенибизге тынчтык берсин, деди муфтий Замир Кары Ракиев. Белгилей кетсек, быйылкы жылы өлкө боюнча 54 миллион сом Битир садака топтолгон. Жыйналган каражаттын 60% жергиликтүү мечиттерге, 15% хатибияттарга, 15% казыяттарга, калган 10% муфтиятка бөлүнгөн. Жогорудагы каражат муфтиятка бөлүнгөн 10% Битир садаканын эсебинен берилди. Бишкекте Кулпунай фестивалы өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын мөмө өстүрүүчүлөр ассоциациясынан кабарлашты. Фестивалга келген меймандар ар кандай сорттогу мөмө жемиштин даамын татып көрүшүп, аларды өстүрүү, ар кандай азыктарды, татымдарды, ширелерди алуу жолдору менен таанышып чыгышат. Иш-чара 20-21 май күндөрү Айыл чарба министрлигинин имаратынын алдында саат түшкү 3-төн түнкү 10-го чейин өтөт. Быйыл өлкөдө жакшы инвестициялык климатты түзүүгө, анын ичинде туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчисинин орун басары Кайрат Итибаев билдирди. Анын айтымында, өлкөдө туризм тармагын өнүктүрүү башкы милдеттердин бири. Ага өлкөнүн казынасынан каражаттар бөлүнүп, жемиштүү иш алып баруу үчүн бардык шарттар түзүлүүдө. Бириккен Улуттар уюму менен эл аралык туризм уюмуна караштуу ошолордун тизмесине кириш үчүн сунуштала турган кайсы мамлекеттерге кандай жасаш үчүн 3 негизги стандарт бар. Алар ошо туристтик транспорт, экинчи ошо дааратканалар, үчүнчү инфо навигацияларда. Ошонун негизинде биз туризм фонду 1 жылдан бери 3 негизги проект ишке ашырдык. Ишке ашып атканы жүрөт. Азыр кеңейтип атабыз. Бул GoBus, өзүңүздөр билесиздер, 2 чоң автобус бар, 50 орунду. Алар ошо Бишкек Ысык-Көл каттамында иштейт. Анан 14 кичи маршруттар жүрөт. Бул аэропорт Бишкек, аэропортко аларча болуп иштеп атат. Дагы 2 чоң автобус абалдап атабыз. Алардын каттамын болсо Ош тараптан да өнүктүрөбүз. Ал мына Ош КПП достук, анан Өзбекстанга карата. Өлкөгө 10 миллион туристтин келүүсү күтүлүүдө. Ал үчүн туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду 3 багыттын негизинде иш алып барууда. Алар көйүтүү, тартуу, жаратуу. Анткени Кыргызстан жөнүндө такыр маалымат билбеген мамлекеттер бар. Ошондуктан аларга өлкөбүздү таанытып, туристтердин санын көбөйтүү башкы максат. Бул багытта бир катар иш-чаралар уюштурулган. Кызмат өтөгөн, кызмат сунуштаган туризм тармагында жамаатына кайрылып кетет элем. Айрыкча ошонун тегерегинде иштеген кызматкерлер бар. Ошол эле
ашпозчулар, ошол эле официанттар, ошол эле мына автоуноону коюучу жайлардагыларга багы конокторубузду өзүбүздүн кудабыздай тосуп алсак жакшы болот да. Анткени дегенде маркетингдин мыйзамында нааразы болгон адам 10 кишиге айтат, ыраазы болгон адам 3 кишиге чейин гана айтышы мүмкүн да. Анткени дегенде негатив көбүрөөк сакталуучу эмеспи. Ошон үчүн биз негатив эмес, позитив кылып, жакшы өзүбүздүн ниетибиз менен өзүбүздүн балыбыбызга, көчмөн балыбыбына, меймандостук балыбыбына кайталы. Биз ошонун негизинде мына Босого деген азыр центрде бизде жайыбыз бар. Ал жерде ошо коомдук лекциялар өтүп атат, билим берүү иштери өтүп атат. Кыргызчылык, кыргыз таануу боюнча, кыргыз маданияты боюнча. Келиңиздер, келип катышыңыздар, көрүңүздөр, кайра колдоп бериңиздер деген сураныч да. Тышкы маркетинг сайт көргөзмөлөргө 75 миллион сом сарпталган. Ал эми келе турган пайда болжол менен 4 миллиард сомду түзөт. Саякаттоо үчүн келген бир турист $1000-1200 калтырат. Бул 8 күндөн 10 күн аралыгындагы киреше. Ошо көрсөтмөлөргө тышкы маркетинг жана сайттарга 75 миллион сомдой кетти. Бирок келе турган андан пайдасы 54 миллиард сом болуп атат. Анткени дегенде биздин божомол эсептөө кысап менен санасак 25%га алыскы өлкөлөрдөн туристтердин саны көбөйсө, биздин база 1 миллион 700 болуп атат 19-жылы боюнча, рекорд боюнча. Ошого 25% деп санасак 680 миң киши экен. Орто ченем менен бир турист $1100-1200 калтырат. Бул 8 күндөн 15 күнгө чейин калып, тияк эс алса ошончо акча карптар. Демек 680 миңди ушул акчага көбөйтсөк, кыргыз сомунда 54 миллиард сом бизге мындай экономикабызга пайда келет экен. Бул ошол эле жумуш орундары, мультипликативдүү эффект болуп атат да, этин, майын, сүтүн сатып алышат. Ошон үчүн бул курулуш секторуна дагы жакшы таасирин берет. Ошондуктан өлкөнүн кооз жаратылышына суктанып келген саякатчыларга жакшы мамиле болуусу кажет. Буга шаар тургундарынын да көз карашы түз. Алардын айтымында ар бир келген конокко сый урмат көрсөтүү туризм тармагына жакшы жыйынтык алып келет. Анткени нааразы болгон адам 10 кишиге, ал эми ыраазы болгон киши 3 адамга айтышы мүмкүн. Жакшы мамиле кылышыбыз керек. Не дегенде алар мейман болуп келет. Биздин жаратылышыбызды көргөнү, биздин Кыргызстанда кооздуктарды көргөнү келишет. Ошон үчүн биз аларга жакшы мамиле жасашыбыз керек ошол. Албетте туристтердин келгени абдан жакшы. Азыркы заманда туристтердин келгени да биздин бюджетибизге жардам болот да. Анысы кандай келген туристтерди да кандай кабыл алышыбызды да биз үйрөнүшүбүз керек да. Болгон шарттарды түзүп беришибиз керек. Эмени коомдук тартипти сактаган жактан да көңүл бөлүшүбүз керек. Ошондой эле экологияны жакшылап карап, таза тартипте кармап турсак, ошол деле плюс болот да. Мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп атат. Ошо жакшы эле шарттар түзүп бериш керек, жакшы мамиле кылыш керек. Кыргызстанга келген жакшы да бизде. Ой, папа, нет. Кыргызстанга келсе жакшы да, эл көбөйөт. Биздин продукттар өтөт, ошондой. Биз аларга эми жакшынакай жумшак мамиле жасашыбыз керек. Себеби мамлекет канча мынча акча түшүп атпайбы? Биз ошону каалайт элек. Элибиз кичине акча тыйын, жанагы долларлар чөптөй маанидә да. Кыргыздар кандай чет элдерге же болсо сый урмат менен кабыл алышыбыз керек. Меймандостук. Конечно, антпесе болбойт да. Бардык эле жерге ошондой туристтер келсе жакшы болот эле. Белгилей кетсек, 2022 жылы Кыргызстанга 6.912.000 турист келген. Ал эми 2020-2021 жылдары коронавируска байланыштуу ар бирине 4 миллиондон ашык каражат бөлүнгөн. 2022 жылы бюджет 39 миллионго чейин көбөйгөн. Жакшы жыйынтыкка жетүү жана өлкө жетекчилиги тарабынан коюлган милдеттерди ишке ашыруу үчүн уставдык капиталы 1 миллиард сом менен Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду түзүлгөн. Айсалкын Нурмат кызы, Жыргалбек Суранчуу уулу, 7 канал.